Ассаламу алейкум, урматтуу Ош шаарынын тургундары, кандайсыздар? Ош шаарынын негизи эле шоферлор дейинчи, ушу шоферлордун темасы менен байланышуудан да негизичи. Азыр эми бүгүнкү күндө эң актуалдуу тема, эң актуалдуу проблема болуп аткан бул Ош шаарында камера менен жол болуп атат азырчы. Анан жол дейин десең негизи камера тура келбейт жолгочу. Анан камера коюп алышкан өзү, ал камерасы деле иштеп атат, 100% иштеп атат, бирок жолдун акыбалы ага жол бербейт да Ошточу. Мына өзүм негизи Оштомун, таза Ошто өскөнмүн, Ошто жүргөн баламын да. Анан бул жерде биздин проблемабыз азыр эми камерада, мына камера действительно элди кыйнап койду азыркы учурдачы. Ошол боюнча азыр Оштон эч ким чыга элеген, анан баягы ичпей жебей отуруп анан бир күндө эле бир 15 миң, 20 миң бирөөгө төлөп койсоң бул вообще эле кыйын нерсе экен, акыйкатчы. Бул 15 миң, 20 миң деген бул анча мынча адамдардын айылда бир адамдын айлыгы да булчу. Бир адам бир семьясын багат ушу 15-20 миң акча мененчи. Анан бирок Ошту бир таксовать этсең дагы, эми биз таксовать этпейбиз, башка иш кылабыз, бирок биздин темабыз азыр Ошто штраф төлөп, мен бүгүнкү күндө азыр 14.700 сом азыр штраф төлөдүм да. Бүгүн мынакей достор, бүгүн саат 2-ден 53 өттү, воскресенье 5 январда бүгүнкү күн ушулчу. Анан азыр сиздерге кайрылганым себеби ушул камера боюнча. Оштогу камералар жолго туура жооп береби, либо жооп бербейби, ошол боюнча уккум келди да. Оштун темасында азыр эми мына камера болуп атат, камерасы өзү коюлду. Бул деген жакшы нерсе, баягы жол эрежесин бузгандарды, бузгандарды дегенде бардыгы эле айдай албастан бузбайт, өзү айдай албагандыктан бузбайт да. Баары бирок ошол жерде знакты көргөн адам мисалы жол эрежесин бузбайт. 60 этип 60 өткөн адам бузбайт мисалы. Бирок азыр бул жерде мага келиптир да. Азыр менде 300 сомдон бир 11 штраф келиптир азырчы. Азыр төлөгөнүм 40 миң өткөн жерде мен канча 53 миңден ушундай мен өттүм да. Бирок 60тан өдө деп жазып, 60 выше депчи. Анан бирок ошол жерде знактар жок да. Мен азыр карап машина менен барып бүт көрүп келдим. Анан мисалы полоса тебеледи деп келиптир, бирок Ошто полоса жок да, азыр көрүнүктүү ич жердечи. Полоса коюлган, бирок мына келечекте Масалева до конца решетка да бул жерчи. Анан айткым келген нерсе ошо, мисалы камера иштеген жакшы да, бирок анчалык эмес да, элди кыйнап койду действительночи. Эл кыйналды дегенде кандай, эми өзү араң акча тапса, бирок ошонун жарымынан көбүнө эле кайра штраф төлөпчү. Менин башыман өткөн бүгүнкү эле окуя бул жана неме болду да. Иштен чыгып такси чакыргам өзүмөчү. Машинаны токтотуп коюп элечи. Анан такси чакырып, штрафыңыз жок, бул штраф кандай болуп атат десем, бир күндө өткөндө мага 2 миң сомдон канча 3-өө келиптир дейт. 6 миң сомду өзү такси кылсам бир жумада таза чөнтөгүмө калат дейт, ал Матсимай дагычы. Өз иши Ошто арзанчылык деп мындай берекелүү дегенибиз менен азыр Оштун берекесин кетирген бул камера болду да. Акылбек Жапаров да каякта нерсени ойлоп таптı, бирок элди действительно кыйнап койду, акыйкат элечи. Анан мисалы полосага жооп бербейт, пешеход деп знагы турат, бирок пешеход жок барсаңчы. Жол капкара асфальт эле турган болот да. Бирок пешеход жок ал жердечи. Бирок пешеходдун знагы бар, бирок жолдо пешеход жок да. Аны көрүп өтөсүң, арактан гаи тосот, пешеход бар бул жерде депчи. Кана десең знак турат дейт. Знак турган менен жолдо пешеход жок мисалы Ошточу. Азыр Оштун жолу, Ош деген менен азыр Ош өзүбүздүн жерди жамандаш эмес, бирок Бангладеш болуп калды, ачык эле айтыш керек анчы. Бангладеш менен Индияны көргөн эмеспиз, бирок кандай экенин укканда эле элестетебиз да. Азыр эми алыстагы адам бизди Ошто ошондой эле элестетип калыптыр мисалычы. Мисалы азыр эми бардак вообще жолдорго жооп бербейт. Знактар турган менен камералар иштейт, бирок знактар жок. Эми ошол нерсе боюнча бүгүн элге кайрылгым келди. Анан бүгүн азыр 5 январ 14.700 сом штраф төлөдүм да азыр менчи. 14.700 сом негизи бул кээ бирөөнө көп акча, кээ бирөөнө аз акча, бардыгыбызга эле көп акча, бул нерсени табыш төлөй оңой эмес. Анан 14 миң сом бул айылда анча мынча бир семьянын акчасы да, бир айына 14 миң табышат айылдакыларчы. Айылда эмес, мына шаарда деле мисалы. Азыр ГОСко кирейин десең, мисалы ГОСтун жумуштарына биринчи айлыгы 7 миң дейт банктачы. Эми элестетели, 7 миң сом иштеген адам машина минсе айына 14 миң штраф төлөйбү же 7 миңге жашайбы? Ошол тема да. Бензин куябы же жашайбы? Же штраф төлөйбү? Бул жерде вариант көп. Бирок бул жерде азыр элди кыйнап койгон нерсе бул жол биринчи Ошто бардак болуп атат. Экинчи очередь жолдордо мындай чисто дополнительный полосалар жок, знактар жок. Анан камераны ар жерге коюп алган, мына чача-мача эми көп жерде коюлган да бул нерсечи. Анан достор, азыр мен силерге бул жерде көргөзөйүн. Мисалы, бул да менин телефонум. Карасаңыздар. Бул жерде бүгүнкү күн мынакей. 5 январ 2-ден 57 өттү. Эми банкка киребиз. Паролду ачабыз.
мынакей платеж. Бүгүнкү күн менин башыман өткөн окуя 300 сом бирөө. Бул төлөндү. Мынакей бардыгы төлөмкөй же штраф төлөндү. 7,5 миңден дагы бирөө келген. Бул да төлөндү же мынакей. Анан бул 900 сомдон үчөө келиптир. Общий бириккенде бүгүнкү несенин 14,700 сом. Ушундай эле тема. Мен кечээ күнү ГАИге түшкөндө бул алайга кетип атып. ГАИ текшерип машинамда штраф жок экен, таза деп кое берген да. Анан бүгүн келатып эле такси менен сүйлөшүп келип өзүмдүн да бир текшерип коеюн десем, кечээ күнү штраф жок, бирок бүгүн 14,700 сом келди. Мен бул деген кандай? 3000 сомдон ашса өзү стоянка болот машиначы. Бүгүн айдап жүрүп эле анан майын илишин чыгып, кайра эртеси көчөгө чыксаң, эртеси штраф стоянка кетет да, например, 14,000 сомдук машиначы. Штраф бар машина. Азыр эми бул баягы бир күндө же 2 күндө келсе жакшы да, азыр бир жумада келгенде бул жакшы тема болуп атат да ошточу. Анан штраф келип атат. Келгенде да менин мына августтун 18-inde келиптир. Мен өзү августтун 22-си машинаны алгам. Августтун 18-и 22-синде номер алмашкан да мендечи. Эң главный темасы менде ушул болду да, бүгүн азыр ойлондурган нерсечи. Августтун 22-си мен өзүм машинамды алдым. Номерин оформление кылып өзүм өткөрдүм. Бирок августтун 18-inde штраф мага келди да. Бул жерде азыр доказательстводо бар, азыр бул жака скриншот кылып койгом да мен телефонгочу. Анан буну кандай түшүнсө болот деген ой келет да магачы. Анан өзү машинанын 22-син алсам, бирок августтун 18-inde штрафтар мага түштү да, мен эми окумам бүгүнчү. Анан өткөнкү айда дагы еще 12,000 сом штраф төлөгөм. Бул айда дагы 14,700 сом штраф төлөдүм полный үчүн. Негизи эми ушул боюнча оюңар кандай? Оштун зарплатасына, Оштун жолуна, Оштун мыйзамына, Оштун элине, Оштун бардактыгына, мына Бангладештинчи. Ушул акча туура келеби? Бул акча туура келип мамлекетке түшкөн менен деле ушу элден камерадан түшкөн акча каяка кетип атат? Эми каяка кеткенин биз билбейбиз деле го, билбей деле коелу эми. Бирок мынчалык элди кыйнаштын кереги жок да азырчы. Мисалы анча таксовать эткөн адам азыр эми ошто бир күн кечке жанын карт жүрүп иштесе деле 1000 сом табышы мүмкүн да. Бирок бир штраф эле 7,5 миң келип атат. Эми элестесеңер, Авгон полоса дейт. Полосаны тебелесе бул жерге 7,5 миң келбеш керек да негизи. Болбодо 900 сом келиш керек. Ошто полоса болсо тебелейсиң, мындай белгилүү нерсе да булчу. Полоса болсо тебелейсиң ошто. Полоса болсо деле көрүнмөй калган да, бирок камерасы бар. Ошол тема кызык болуп атат азырчы. Анан ушул боюнча элге кайрылгым келди. Азыр элдер эми ушуга чындап ыраазы болуп атабы, мына Оштун айлыгы ушуга жетеби, ушул штрафтар төлөгөнгө үчүн. Азыр эми Ошто эң главный тема ушул болуп атат. Бүгүн негизи ушул теманы сиздерге айтып койгум келди. Оштун эли нааразы болсоңуздар наразыбыз. Наразы болбосо наразы эместер деле жазсаңыздар, наразы эместер бир жерге мындай жакшынап отуруп сүйлөшөлү ушул тема боюнчачы. Эми Ошто эми конечно штрафный айынан баягы законго каршы чыгыш эмес бул жердечи. Анан бул жерден баягы көп айтат экен да, штраф көбүрөөк келип атат десеңчи, машина айдай албайсың да депчи. Эми машинанын праваны окуп алгам. Машинаны даже Бишкекте 200 метр сайын камера бар, бирок Бишкекте вообще түшкөн эмесмин мен камерагачы. Тоо ушул Ошко келдим. Ошто бир айда 16 штраф келди мага. Элестесеңер, 16 штраф эптүү. И то эми эртең менен жумушка барасың, кайра кечинде келесиң, ошол моментте да штрафка түшөсүң. Эми Ошто таксовать эткендерди элестетесиңер, күнүгө барбаган жери калбайт мисалчы. Өлбөдө Ошто бир 100-150 км жүрөт бир күндө бир таксичи. Ошолорго күнүгө бир 20дан штраф беришип калат да, анда мындай болсочу. Негизи действительно бул нерсени караш керек. Эл ойлонуш керек, эл нааразы болсо деле отура бербеш керек, конечно, бул нерсегечи. Ыраазы болсоңор ыраазыбыз деп отура бергиле андачы. Нааразы болсоңор нааразыбыз деп отурбагыла эч качан. Бул элди кыйнап, элди чукумай да бул нерсечи. Ошто азыр эми Бангладеш эле Ошчу, бардак эркекче айтканда, бир таза жери жок, бир түз жол жок дажычы. Жөө бассаң чалынышасың жолдорундачы. Оштун жолдору оңдолуп атат дейт. Оңдолсо мына Масалева эле оңдолду бир 2 километр жолчу. Андан башка жеринде не тора кроссовка кийсең эркече бутуң кайрылат да. Тапаны бийрак кий болсоңчу. Акыйкат бардак ушул нерсе боюнча ойлонойлу. Анан камералар боюнча жакшына сүйлөшүш керек. Полный темалар ушул эми чечилүүчү тема да, бул эл карай турган тема негизичи. Эл айтса, анан элдин үнү үстүгө жетсе, анан ушул тема чечилет да биздечи. Пока камераларын иштетпей кое туруш керек же болбосочу. Мына жолдор оңдолуп, башкалары түзөлгүчөйүнчү. Азыр эми жол үстү жагы бардак болуп атат. Ал жактан полосаны кесип айдайсың, камера тартып атат.
кайра буруп кетиш үчүн 8 км жер наракта айланып келесиң. О, нары Акбуран бою мененчи разворот алыш үчүн. Ушундай эле тема бар да. Мисалы дополнительный коюп койгон оң жака, сол жака еще түз кылыпчы. 3 дополнительный болуп, жолдун 2 эле полосы бар. Только ылдыга кете турган 2 полоса болсо, ал жерге 3 дополнительный светофор коюп койгондо, бул вообще эле туура эмес нерсе, чындапчы. Бул боюнча эл сүйлөш керек, элдин үстүн жака жетиш керек. Ассаламу алейкум.